Саламатсыздарбы? Менин атым Талантбекова Жылдыз. Мен Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын топонимика жана эстеликтерди сактоо боюнча секторунун башкы адиси болуп иштейм. Биз азыр Турузбеков көчөсүндө турабыз. Бул көчөдө туруу мен үчүн абдан сыймык, себеби Ысык Көл областунун Тоң районундагы Жусуп Турузбеков атындагы орто мектепти аяктап, ушул көчөдө жайгашкан ишканада эмгектенем. 1961 жылга чейин бул көчө Западный көчөсү болгон. 61 жылы Жусуп Турузбековдун 50 жылдыгына карата ушул көчөнү анын атынан аташкан. Кыргыз жазма адабиятынын баштоочуларынын бири акын, драматург Жусуп Турузбеков 1910 жылы Ысык Көл областынын Тоң районунда төрөлгөн. Анын бала чак күндөрү, улуу бала чак күндөрү үркүнгө туш келип, жана ата энесинен эрте ажырап, өзү бала кезинен эле ушул билим алууга абдан умтулган. 1928 жылы Фрунзе шаарына келип, Эркинтоо басмаканасында эмгектенген. Андан кийин Тver шаарында окуусун окуп бүткөндөн кийин Кыргызстандагы эң белгилүү басмаканаларда иштеп, андан кийин жазуучулар союзунун кеңешчиси болуп иштеген, андан кийин Кыргыз драм театрынын директору болуп иштеген. 1941 жылы Улуу Ата мекендик согуш башталганда Жусуп Турузбеков өзүнүн ыктыяры менен ошол согушка аттанган. Бирок 1943 жылы Жусуп Турузбеков ошол согуштан каза болуп калат. Анын чыгармалары абдан башкача башка жазуучулардан айырмаланып тургандыгы жөнүндө ошол убактагы өзүнүн кесиптештеринин эскерүүлөрүндө жазып кетишкен. Алар Алыкул Осмонов, Түгөлбай Сыдыкбеков, ошо биздин жазуучуларыбыз Жусуп Турузбековдун өзгөчө таланты бар экендиги жөнүндө өзүнүн ыр-саптарында жазышкан. Жусуп Турузбековдун чыгармалары азыркы күнгө чейин ырлары ырдалып келет. Кыргыз адабиятынын классиги болуп калган, театрларда драмалары дайыма коюлуп тургандыгынан ошол адамдын таланттуу адам экендигин билсек болот. Бул көчөдө тарыхый, маданий эстеликтер жайгашкан. Алар 1938 жылы салынган Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук мамлекеттик университети, 1941 жылы салынган окуу корпустары, лаборатория корпустары жайгашкан. Андан сырткары 1956 жылы салынган эл аралык университетинин имараты, 1958 жылы салынган Туңгуч жаштар театрынын имараты жайгашкан. Номер 2 орто мектептин имараты. Андан сырткары бул көчөдө көптөгөн калкты тейлөө пункттары, банктар, Бишкек башкы архитектура муниципалдык мекемеси жайгашкан. Бул көчөдө көптөгөн заманбап салынган турак жайлар, мейманканалар, туристтерди өзүнө тартып турган көптөгөн кыргыз улуттук тамак ашын жасаган ресторандар жайгашкан. Андан сырткары бул көчөдө ар кандай мероприятиялар өтүп турган бизнес борборлор жайгашкан. Бул көчөдө көптөгөн билим берүү объектилери көп болгондуктан билимге умтулган жаштарды көрүүгө болот. Бул көчөнүн тарыхы ар бир биздин Бишкек шаарынын жашоочуларына, жаңы өсүп келаткан тургундарга абдан керектүү деп эсептейм. Ар бир биздин көрүнүктүү инсандарыбыздын атын билүү, алардын тарыхын билүү биз ар бирибиз үчүн эң маанилүү. Менин оюм боюнча ушул айтып берген кыскача Жусуп Турузбековдун өмүр баяны ар бириңиздерге жакты деп ойлойм.